1 октябрдан тарта айлык акылар көтөрүүлөрүн өлкө башчысы Садыр Жапаров билдирди. Андан кийин кыргызстандыктар үчүн айлыктын аздыгы маселе болбой турганын кошумчалады. Мугалимдерибизге жакшы шарттарды түзүп берсек, алар талыкпастан иштеп, балдарыбызга мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде билим беришер деген үмүт. Ал эми калган тармактарга 1 октябрдан тартып көтөрөбүз. Кыскасы бул жылы эмгек акыбыз аз деген теманы жаап, эмдиги жылдан баштап бир гана экономиканы көтөрүү, элдин жыргал жашоосун камсыз кылуу менен алек бололу деген планыбыз бар. Өлкө башчысы кабар маалымат агенттигине өлкөдөгү орчундуу маселелер боюнча маек берди. Анда Кумтөр, Камбарата бир ГЭСи, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу маселелер айтылды. Өлкө башчысы темир жолдун долбоору 3 тараптын катышуусу менен даярдалып жатканын, ал аяктаса курулуш кийинки жылы башталарын кошумчалады. Кудай буйрса быйыл долбоору бүтсө эмдиги жылы баштайбыз. Долбоор 3 тараптын катышуусу менен даярдалып жатат. Бул жол салынса биз туңгуюк мамлекеттен чыгып транзиттик мамлекетке айланабыз. Жумуш орундары болот, экономикабыз дүркүрөп өсөт. Кече эле тышкы карыздарыбызды кантип жабабыз деп жаткан санаабыздан арыла турган Кумтөрдөн кийинки дагы бир финансылык булагыбыз пайда болот. Демек эч камсанабагыла, алдыга кетип бара жаткан жолубуз түз, келечегибиз кең, тынчтык болуп турса баары жакшы болот. Ал эми Камбарата бир ГЭСин курууга Кыргызстандын кудурети жетерин, бирок бул үчүн көп каражат жана убакыт керектелерин белгиледи. Ошондуктан кошуна мамлекеттер менен биргеликте куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Быйыл мамлекеттин эсебинен плотина курулчу жерге чейинки жолду куруу пландалганын кошумчалады. Ал эми ГЭСтин куруу иштерине кошуна Өзбекстан менен Казакстан дагы кошуларын билдиришти. Азыр 3 тараптын катышуусунда техникалык, экономикалык негиздемеси иштелип жатат. 1-2 жылдык убакытты талап кылат экен. Бүтөөрү менен баштайбыз. Эгер дагы башка инвесторлор Камбарата бир ГЭСин курууга катышабыз десе, тараптар менен макулдашып кошуп алууга даярбыз. Бул ГЭС бизге электр энергиясын колдонууга гана керек. Суусун колдонуу Өзбекстан менен Казакстанга көбүрөөк керек. Ошондуктан эки өлкө тең бул ГЭСтин курууга катышып, инвестиция салганы жакшы болот. Кыргызстан Россия менен темир жол каттамы июнь айынан баштап жанданарын өлкө башчысы маегинде билдирди. Президенттин жүргүзүп жаткан саясатына серепчилер төмөнкүдөй баа беришет. Мынау октябрь айынан баштап бардык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт деп. Аны биздин пенсияларыбыз да күтүп атат. Октябрдан баштап биздин мамлекет башчысы пенсиябызды көтөрөт экен деп, азыр алдын ала сүйүнүп күтүп атышат. Жакшы сөз айтканды, жакшы маалымат бергенди, жакшы кабар бергенди, алдын ала жарыялап турганды, ушуну дагы бир туура эмес тескери жака бурган адамдар бар да. Бул адамдардын жеке пикири, ниети кандай экенин адам түшүнүп болбойт. Туура сөздү туура деп түшүнүш керек да акыры. Эл баалап, эл ыраазычылык билгизип, эл алгызгы жүргүзүп аткан ишине абдан ыраазы болуп атат. Президент Садыр Жапаров маек учурунда Кумтөр боюнча келишим 4-июлда күчүнө кирерин, андан кийин толук маалымат берерин белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев,